Sizlerden emingler boyunca, raşotuңар boyunca, эгерде biz sizlerdi üzgürtüksüz finansı bilen kamsыздап tursak, kaçan bitesiniz? 2 yılga жақында. То есть 2026 жылы эгемендүүлүк күнү ачат экенбиз да буюрса. Буюрса, ошо Кудай жеткизсин. Бул жерде биз урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун түзөтүүсү көрсөтмөсү негизинде курулуп жаткан биздин мамлекетибизде ошо эгемендүүлүк алганыбыздан бери биринчи ирет ушундай чоң мамлекеттик масштабтагы чоң стадиондун курулушу менен сиздерди тааныштырып коелу деп чечтик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиз мындан 1,5 жыл алдын ушу стадионду куруу боюнча пландарды алдыбызга койгон. Бирок стадионду кайсы жерге куруу боюнча биз жерлерди тандап отуруп, акыры ушул жерге келип токтодук. Бул маселени мына быйыл эле жазында чечилди. Эми мына жаз келери менен активдүү курулуш иштери жүрө баштады. Бул стадиондун техника-экономикалык характеристикасын могул турган стендте көрсөңүздөр болот. Бирок мен айтып кетейин, негизинен стадион 45 000 адамга эсептелген. Бул ФИФАнын Дүйнөлүк футбол федерациясынын стандарты менен курулуп атат. Бул жерде стадионду курууга тартылган негизги архитекторлор, специалисттер, булар Англия жана Турция мамлекетинен келишти, жана алар көзөмөлдөп назират этип отурушат. Ал эми куруучулар өзүбүздүн куруучулар 90% жалаң кыргыздын куруучулары иштеп атышат. Бул жерде куруучулар үчүн 500дөн ашык атайын куруучулардын городогу курулган. Президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде бул стадион 2 жылдын ичинде курулуп бүтүш керек. Стадиондун финансылык кетирилген каражаттары азырынча эми толук айтыш кыйын, бирок биздин баамыбызда 45 000 орундуу стадионду, бүгүнкү күндөгү современный стадионду биз бир 60 миллион доллардын тегерегинде куруп бүтөбүз деген оюбуз бар. Мүмкүн анан азыраак болуп калар, мүмкүн ошонун тегерегинде болуп калар, эми бул бүткөнү билинет. Бул бир эле бул стадион эмес, президенттин тапшырмасы менен ушу быйылкы жылдан баштап мамлекетибиздеги бардык чоң стадиондорду калыбына келтирүү. Мен бул боюнча бир маалымат айтып коеюн. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө бир дагы футболдук поле же болсо бир дагы талапка жооп бере турган стадион жок экен. Азыркы күндө бул маселе бизге жүктөлгөн, бул футболдук союзга жүктөлгөн, футболдук биримдигине. Кыргыз футболдук биримдиги өзүнүн расчетун жасап бүттү. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө биз быйылкы жылы күзгө чейин 12 чоң стадионду калыбына келтиребиз, жана 2 жаңы стадион курабыз. Ошонун негизинде мен ойлоймун, биздин спорт сүйүүчүлөрүбүзгө чоң шарттар түзүлөт. Ошол каражаттардын көпчүлүгү өзүңүздөр билгендей, мына бизде көптөгөн каражаттар ар түрдүү булактардан түшөт. Негизги булагыбыз ушул таможня менен налоговыйдан түшөт. Бирок ошол эле мезгилде акыркы жылдары президентибиздин тапшырмасынын негизинде ошол экономика кылмыштарга каршы, коррупцияга каршы, уюшкан кылмыштуу топторго каршы жумуштар катуу жүргүзүлүп келатат. Бул жерге дагы стадионду айтып коеюн. Бүгүнкү күндө эле ошол уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизинде топтолгон акчалардан бүгүнкү күндө 21 миллион доллар акча уже бөлүнүп берилди. Бул мына ошол курулуп аткан компаниялардын счетуна келип түштү. Эгер булар акча керек десе, биз дагы беребиз. Бизде ал боюнча мүмкүнчүлүгүбүз бар. А что будет со стадионом, который в Бишкеке через 2 года, когда запустится? Будет он так функционировать? Насчет стадионов. Так, насчет стадионов. Мы не только этот стадион строим. Я же говорил о том, что мы по всей стране будем восстанавливать сейчас 12 стадионов первоочередных. Вот сейчас уже со стороны государства начали выделять частным футбольным командам
землю, чтобы они могли строить свои учебно-тренировочные базы, которых у нас ни одного не было. Вот, например, мы сейчас выделили землю села Арашан, там строим тоже стадион большой, учебно-тренировочной базой. Сейчас мы в Узгене восстанавливаем большой стадион, также учебно-тренировочную базу строим. Мы сейчас вот здесь, вот посмотрите, с той стороны, вот как раз здесь рядом с большим стадионом выделили 3 гектара земли учебно-тренировочной базы Мурас Юнайтед. Они уже заканчивают, уже в скором времени введет. То есть таким образом все стадионы будем восстанавливать. А тот стадион, Долена Омурзакова, который мы сейчас играем, тот стадион тоже сейчас находится в плачевном состоянии. Так? И поле, где играем в футбол, тоже в нехорошем состоянии. Мы сейчас уже ведем переговоры с правительством нашим, и президент дал поручение о выделении конкретных сумм для проведения капитального ремонта этого стадиона, так, которого будем проводить мы, футбольный союз. То есть там будут продолжаться эти тренировки? Да, будет продолжаться. Для 2-миллионного Бишкека 2 стадиона достаточно будет.